Күчтүү аял эч качан сынбайт. Кээ бирөөлөр балдарын ортого коюп, кээ бирөөлөр күйөөм үчүн, кээ бирөөлөр балдарым үчүн жашап атам, балдарым болбогондо ажырашып кетмекмин деп кээ бир аялдар ошондой сөздөрдү айткан учурлар болот да. Чыныгы аял, ыймандуу аял эч качан сынбайт. Кээде эркек киши сынат, көчөдө бомуш болуп кетет, бирок ошо бомушту да тиктеп эр кылып алган аялдар жок эмес, мындайлар толуп атат. Айтайын дегеним, чыныгы ыймандуу аял жашоонун түшүк маселелериге карап туруп сынып калбайт. Чындыгында ошондой, билесизби? Күйөөсү айкы сооруга чалдыгып калса дагы, бир инвалид болуп калса дагы өмүр бою жетелеп багып караган, душта жуунтуп, өзүнүн зарасын өзү кыла албай, ушата албай калса, өзүнүн мындайча айтканда алды аркасын кармай албай кала турган болсо, ошолорго чейин нажасаттарын тазалап караган, кээде атасына ошондой кызмат кылган жок, кээде апасына ошончолук кызмат кылган жок, бирок күйөөсүнө ошончолук урматтап, иззаттап, сыйлап, урматтап, даңктап, бактап кызмат кылган аялдар бар. Чындыгында бар. Аял киши сынбаш керек экен да. Себеби бул мисалы кээ бир устаздардын апалары кыйынчылык учурду көрдү, согушту көрдү, согуштан кийинки ачарчылыкты көрдү. Ошо жүгөрүнү куру эле жеп нан кылып жүргөн күндөрдү көрдү. Өтө оор процесстерден өттү дагы булар. Такшалып турмушка чыңалып, чындап. Чыныгы аялдын наамын алган баатыр энелер да булар. Көп нерсеге баштан өткөзүп, көп нерсеге сынбады булар. Кээде ошо күйөөсү таштап кетип калса дагы, согушта 10 жыл, 5 жыл кетти, күттү, сабыр кылды. Баатыр энелер. Аял киши чындыгында ыймандуу боло турган болсо, бул жерде көдүнүндө ыйманы боло турган болсо, ал сынбайт. Бүгүнчү, бүгүн курсагы ток, бирок жан дүйнөсү ачка аялдар өтө көбөйдү. Жан дүйнөсү ачка өтө. Руханият, рухий илими жок, динден кабары жок. Жөнөкөй эле мисал, аялдын илимдүү же илимсиз экендигин билгиңиз келсе, тамак кылып атканда музыка угуп тамак кылабы, же зикир кылып, Куран окуп, же Куран угуп, же жөн эле без музыка, без ничего тамак кылабы. Ошону эле билсеңиз болот да. Адалдан көп нерсеге байланыштуу. Тамактан көп нерсе байланыштуу. Тамакты 80% берип аткан үйдө аял киши болуп атат. Балдарга, эриге адал нерсе кирсе, адал нерсе чыгат яладан. Адал тер болуп чыгат. Өзүңүз арамдан жедирип атсаңыз, каалагандай бир повардан, күчтүү повардан сураптыр да. Бул повар болуп, бүт тамактарыңыз өтө жакшы өтөт. Сиз каяка барсаңыз ресторандын атын көтөрө бересиз. Бул ийгиликтин сыры эмне дейт экен да. Повар мынтип ружуна сире карап, эч кандай сыры жок. Мен болгону колумду эч жуубастан тамак кылам дейт экен да. Ошол сыңарыдай бисмилля сиз бүт шайтандарды желкеге чогултуп алып, сол кол оң кол айырмасы жок уруп атсаңыз, Кудайым өзү сактасын. Ошондуктан кээ бир азыр диний китептер кыргызчага которулуп калды, окуп үйрөнүшүбүз керек. Аракет кылышыбыз керек.